Талас райондук мамлекеттик администрациясында семинар кеңешме өткөрүлүп, ага райондогу билим берүү тармагынын өкүлдөрү, айыл өкмөттөрдүн кызматкерлери катышты. Кеңешмеде Талас районунун акими Нургазан Нармырзаевдин буйругунун негизинде түзүлгөн тил комиссиясынын курамы тааныштырылды. Электрондук вариантын баарын беребиз. Мамлекеттик тил комиссиясы райондук эмне иш алып барат, буга чейин мындан кийин кандай иштерди жүргүзөт, кандай милдеттери бар, кандай укуктары бар, бардыгы жазылган. Талас райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси, тил комиссиянын төрайымы Асыл Озокеева бүгүнкү күндө мамлекеттик маанидеги иш кагаздардан тарта көчөдөгү көрүнүк жарнактарга чейин ката жазылып, эне тилдин кадыры кеткендигин айтып, кемчиликтерди жоюуга көзөмөл керектигин белгиледи. Мындан улам быйылкы жылы билим берүү мекемелеринде атайын иш чаралардын планы иштелип чыгып, аткарууга алынат. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү, максаттуу өнүктүрүү, натыйжалуу өнүктүрүү жана ошондой анын жыйынтыгын берүү боюнча талаптарды коюп атабыз. Мындан ары кандай иш алып барабыз, кандай жыйынтыктарды чыгарабыз, мамлекеттик тилдин кадыр баркынын жогорулатуу, ошондой эле өзүбүздүн мамлекеттик тил боюнча мыйзам бар. Ошол мыйзамды жетекчиликке алып, бардык жагынан максатында атайын ушундай иш пландарды түзүп иш жүргүзүп атабыз. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө бирдиктүү саясатты жүргүзүү абзел. Дал ушул максатта райондук тил комиссиясы түзүлүп жаткандыгын комиссиянын мүчөсү Бектур Исаков белгилеп, тилди өнүктүрүүнү мектеп программасынан баштоо зарылдыгын айтат. Биздин жанагы балдарды, окуучуларды жана түшүнүкчар окуу менен мектепте реформанын түптөнмөсүн жүргүзмөйүнчө болбойт. Ошон үчүн биз бу жерде облонун башчысы отурат. Кароо өткөзүүнү балким силер менен шайкеш келеби, келбейби, балким ушу менен шайкеш да келип калышы мүмкүн. 3-4 класста түшүнүкчар окууну камсыз кылуу. Кеңешмеде экинчи маселе катары Бектур агай жылында аткарылган иш чаралар каралды. Өткөн жылы Бектур агайдын усулдук ыкмаларын жайылтуу максатында иш чараларды өткөрүү тапшырылган. Буга байланыштуу семинарларды өткөрүүнү улантуу тапшырмасы берилди. Облус боюнча 114 мектебибиз бар. Ошол 114 мектепте бул мугалимдер ачык сабактарды өтүп берип атат. Ал эми сөзсүз түрдө мектептерде бул иштер жүрүшү керек. Бектур агай бурчу уюштурулуш керек. Ошол эле учурда дуал газеталар, мектеп ичиндеги класстык сааттар, ачык сабактар, ачык эшиктер күнү бардык ушул өсүп келаткан муунга агайды таанытуу усулдары менен таанышуу. Бардык райондор ушул Бектур агай жылы деп жарыялангандан кийин ошол иш чараны аткарыш керек да. Тапшырылган иштер өз убагында аткарылышы керек. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдөгү белгиленген талаптардын аткарылышын райондук тил комиссиясы көзөмөлгө алат. Чолпон Сабитова, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району.